Альянс Алтын компаниясы Талас областынын медицина тармагында колдоо көрсөтүүнү улантууда. Бүгүн компаниянын өкүлдөрү областык ооруканага вирусту жуктургандарды дарылоо иштерине керектелүүчү медициналык ИВЛ аппараттары жана респиратордук бет каптарды алып келди. Кыйын кырдаалда жардам көрсөтүү чечимин Альянс Алтын компаниясынын акционерлеринин тарабынан кабыл алынган. Бүгүнкү күндө Таласта вируска чалдыккандар жок эсе, бирок айттырбай келген ооруга сак болуш үчүн алдына ала кам көрүү керек. Бул багытта Альянс Алтын компаниясынын акционерлери жакындан колдоо көрсөтүп, жардам иретинде 16 миллион сом бөлүшкөн. Компания ар жума сайын дары-дармектер жана медициналык аппараттарды алып келүүдө. Бүгүн болсо компаниянын акционерлери тарабынан ооруканага ири суммадагы ИВЛ аппараттары келди. Биздин Альянс Алтын комбинатынын акционерлери өздөрүнүн демилгеси менен 16 миллион сом акча карап берди. Ал акчанын бүгүнкүгө чейин бул медициналык дары-дармектер, аппараттар алынып келип атат. 5 транш менен аппараттар бардыгы, дармектер, андан кийинки биринчи керектелүүчү маскалар, дезинфекция кыла турган суусундуктар бардыгы келип атат. Андан кийин өпкөнү кычкылтек менен камсыз кыла турган аппарат келди. Ага чейинки транштардын бардыгы бир где-то 7-8 миллионго болуп калды. Андан кийин биз ушул областтын администрациясы менен чогуу кайсыл жактарга көңүл буруш керек. Бул азыр коронавирус эми ортосуна келип күчөп турган убагы, ошондо дагы бир акчаларды кармап, кайсыл мындай муктаждык болсо, дары-дармек болобу, же болбосо биринчи керектүү заттар болобу, ошолордун бардыгын алып келип бергенге аракет кылып атабыз. Ошол бөлүнгөн 16 миллион сомдун ичинде. Жаңы келген медициналык аппаратка дарыгерлер муктаж болчу. Анткени бул аппарат бейтапты жасалма дем алдыруу үчүн колдонулат. Себеби вирусту жуктурган адамдын абалы оорлогондо дем алуусу начарлайт. Андай учурда бул аппараттын кызматы керектелет. Дарыгерлердин айтымында бүгүнкү келген бул ИВЛ аппараттын баасы 25 000 АКШ долларын тегерегинде турат. Бул аппараттын кызматы бул оор акыбалдагы өзү дем ала албай калган оорулууга дем ала турган функциясын ордун аткара турган аппаратта. Адам өзү дем ала албай калса, биз ушул аппаратка кошуп, адамдын дем алуу функциясын ордун аткара турган аппарат. Бизде мындай аппараттардан бул биздин ооруканада баягынкы эскилерибиздин баарын оңдотуп, медтехниктердин жардамы менен оңдоткондо бизде бир 6-7 аппарат болуп калды. Ама мындай заманбап жаңы модельдегилерден бул экинчи аппарат. Ошо компанияга терең ыраазычылык билдиребиз. Өлкөдө коронавирус иллети аныкталгандан бери Альянс Алтын компаниясы Талас облусунда бир катар медициналык жабдуулар, бет каптар жана дары-дармектер менен камсыздоодо. Компания медицина кызматкерлеринин коопсуздугун дагы эске алууда. Бүгүн дарыгерлер үчүн деп жөнөкөй эмес респиратордук бет каптарды колдоруна тапшырды. Анткени өткөн жумада ак халатчандар бет кап маселесин айтып сунушталган. Мындай колдоонун аркасы менен областык медицина тармагы вирус менен күрөшүү үчүн даярдыктарын чыңдоодо. Анткени сактыкта кордук жок, деди Талас областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев. Жана жаман айтпай жакшы жок дейт го. Ушундай коронавирустун аркасы менен биз да ушу облусттан келишинче ушу инфекционный больницабызды, башка больницаларыбыздын баарын оборудовать эткенге жетишип атабыз. Будан ары Кудайым бизди колдосун. Бүгүн да 45 анализ келиптир, баары отрицательный болуп келди. Кудайга шүгүр, Кудай сактасын. Манас атам арба колдоп, ушу илдеттен баарыбыз чогуу бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир туугандарыбыздын баары үйдө отуруп, азыр акыркы күндөрү Талас шаарында да движение көп болуп кетти. Дагы бир суранып кетем, урматтуу Талас шаарынын тургундары жана келген тургундар, ушулар силер Таласка көбүрөөк келбей, бир зарыл гана жумуштар болбосо келбесеңер, мында үйүңүздөрдө отуруп бербейсиздерби? Эми ушунча чыдаганда эми дагы чыдасак, Талас коронавирус жок чыгып кетет электе. Жалпы ошо 2020 жылдан бери коронавирус инфекциясы тарагандан бери инфекция бөлүмүнө 6 подозрение деп жатып чыгышты. Бардыгы тесттердин бардыгы отрицательный чыккандыктан үйлөрүнө чыгарылды бардыгы. Ошонун бүгүнкү күндө 4 керебетин биз интенсивный палата кылып дайындап койдук. Ошол дайындоодо Альянс Алтын компаниясынан бир топ чоң жардамдар келип атат.